Видеоны баштардан мурда барыңыздардан суранып кетебиз. Подписаться басышын басып, биздин каналга жазылып коюңуздар. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө идеясы жакпаса миллион төлөсө да тасмаларга тартылбайм дейт актер Илим Калмуратов. Илим Калмуратов тасмада кандай образды ойнобосун сөзсүз элдин эсинде калат. Теңири, Франция, Германия, белгисиз маршрут, Чайка, Мосфильм, Курманжан датка, Жинмен, Дара кыры, Кентавр, Жөөкүлүк жана башка тасмаларда роль жараткан актер менен маек курдук. Илим мырза, саламатсызбы? Өткөн жумада сиз тартылган Мирлан Абдыкалыковдун Жөөкүлүк тасмасынын бет ачары болду. Тасмада аткарган ролуңуз купулуңузга толдубу? Саламатчылык, жумушум чыгып тасманын бет ачарына бара албай калдым. Чынында көпчүлүк учурда тартылган тасмаларымды көрбөйм. Анткени элдин оозунан биринчи укканды жактырам. Тасмалардын бет ачарына барбай калганымдын себеби да ошол. Өзүңүзгө сын көз караш менен карайт окшойсуз. Ар бир актер өзүнүн кемчиликтерин сезе билүүсү керек. Же мен эле өзүмдү жей беремби айтор. Театрда ойногон ролуң бүгүн болбой калса, эртең оңдоп алсаң болот. Ал эми кинодо бир тартылдыңбы болду. Кемчилигиңди оңдогонго мүмкүнчүлүк жок. Сиз коммерциялыкта, автордукта тасмаларга тартылып келесиз. Экөөнү салыштырганда кайсынысында иштеген көбүрөөк жагат? Тасмалардын идеясына көңүл бөлөм. Идеясы жакшы болсо, анын ишке ашуусуна көмөкчү болсом дейм. Эгер берейин деген ою, максаты жок болсо, миллиондогон каражат төлөсө да болбогон нерселерге тартылбайм. Сизди калың журтка тааныткан Жинмен тасмасын мисал кылалы. Ага идеясы үчүн тартылгансызбы? Алгач тасмага тартылууга сунуш түшкөндө Жин деген сөзү үчүн макул болгон эмесмин. Карьерама кийин кедергиси тийип калбас бекен дегем. Кайра сиз тартылып бербесеңиз болбойт дей беришкенден тасманын режиссеру Нурлан Мирзаматов менен жолуктум. Сүйлөшсөм маданияттуу, билимдүү, тыкан, кино тармагын түшүнгөн, жүрөгүндө жалыны бар жигит экен. Сценарийин окусам, өспүрүмдөрдү туура тарбиялоо, улуу кичүүгө сый урмат көрсөтүү тууралуу биздин көйгөйлүү темалар камтылыптыр. Актердун кубулуп турушуна, чеберчилигине басым жасалат экен. Ак ниет, ак иш аткарганга көмөк көрсөткөн каарман экенимди билгенден кийин макулдугумду билдирдим. Бирок чогуу ой бөлүшөбүз. Менин сунуштарымды да кабыл алгыла. Табиятыма, табитиме туура келбеген жерлерин сценарийден алып салалы дедим, макул болушту. Профессионал режиссерлор менен иштешкенде ушундай талаптарды коесузбу? Кыргыз фильмден тартылган кино мамлекеттин колдоосу менен редакторлордон өткөндө гана иш жүзүнө ашат. Аларга диалог жагынан гана сунушумду айта алам. Кино жагынан өнүгүп келатканыбыз менен биз сценарий жактан аксайбыз. Сценарийде турмуштук сүйлөмдөр аз жазылып калат. Аларга сөзсүз тактоо кирет. Кыргыз тилинин жоголуп баратканы бул мамлекеттик чоң көйгөй. Тасмага тартылуу учурунда көп кызыктар болчу эле. Эсиңизде калган окуя? Айбек Дайырбеков тарткан Дара кыры тасмасында кар үстүндө күрөшкөн жерибиз бар. Көйнөк менен кышында Суусамыр жайлоосунда тартылып жатканбыз. Сууктан 2-3 дубльдан кийин манжаларым тоңуп, ачышып, ыйлагым келип баштады. Ошондо Айбек ошон үчүн актер болгум келбейт да деп күлгөнү эсимде. Көрсө ал мени канчага чейин чыдайт деп сынаган экен. Аны мен кийин түшүндүм. Сиз менен сүйлөшүп отуруп өзүмдү ыңгайсыз сезип кеттим. Нукура кыргыз тилинде сүйлөйт экенсиз. Үйдө деле ушундай талап барбы? Ооба, эки уулубуз менен сүйлөшкөндө шекер, кант, быштак сыяктуу кыргызча сөздөрдү колдонууга аракет кылабыз. Апасы экөөбүз үйдө нукура кыргызча сүйлөгөнүбүз менен көчөгө чыкканда эле маселе башталып жатпайбы? Бизде жаман бир түшүнүк бар. Орус мектебинде окуса акылдуу, кыргыз мектебинде окуса акылдуу эмес деп ойлошот. Биздин улуттун даңкын, баркын жоготкон орус системи болду. Жасалма тарых, жасалма пропагандадан чыга албай ушинтип тилибизди жоготуп жатабыз. Тилекке каршы. Эми келиңиз, маекти позитивдүү нукка буралы. Балалыгыңыз, үй бүлөгүңүз тууралуу айтып бериңиз. Мен 8 бир туугандын 4-сүмүн. Бала кезден сүрөт тартууга, музыка тармагына, уюштуруу иштерине кызыкчумун. Чоң атам Калмурат Нурдөөлөт уулу ырчы болгон. Анын алтын фонддо 1-2 ыры сакталуу. Аккан арыктан суу агат дегенде үйдө баарыбыз эле куйкум сүйлөп, тамашалашканды жакшы көрөбүз. Туугандар чогулуп калганда комуз кармап, эки тарап болуп айтышта уюштуруп салабыз. Актерлук эмне экенин ыраматылык Советбек Жумадыловдон көрдүм.
Бир ирет Сыналгыдан Жумадыловдун президенттин монологун окуп жатканын көрүп аябай таасирлендим. Бирок актерлук кесипке мен ойлогондой оңой өтүп кетүү мүмкүн эмес экен. Алгач улуттук филармонияда сүйлөө жанры деген 2 жылдык курста окуп калдым. Жаназак Молдобаев деген агай окууну бүткөндөн кийин гана сен киши болдуң, эми актерлукка тапшырсаң болот деди. 3 курста Москвадагы Шепкин атындагы театралдык окуу жайга кабыл алуу болуп, ошол жака өтүп кеттим. Азиз Мурадиллаев, Жеңишбек Жумакадыр, Нурдөөлөт Копоев, Тата улам болуп бир курста ысык суукка чыдап окудук. Актёрдун жашоосу сиз кыялдангандай болдубу? Көшөк артында кандай жашоо сизди күтүп туруптур? Мен Сүймөнкул Чокморов, Советбек Жумадыловдорду Сыналгыдан көргөндө, мен да ушинтип тасмага түшсөм деп кыялданчумун. Бирок алардын экран артындагы жашоосу кандай экенин таптакыр билген да кызыккандай эмесмин. Артисттин бир көргөнүн хан көрбөйт, бир көргөнүн ит көрбөйт дегендей, кесиптин азап тозогу көп. Алган тыйының жакшырбай же өзүңдүн оокатың оңолбой, бир жагына тартсаң экинчиси калат. Ошондой турмушта жашап келебиз. Мен 19 жылдан бери Учур жаштар театрында иштейм. Алгач 700 сом айлык алчубуз, эми араң 5300 сомго жетти. Ал акча бала чака, үй оокат бул жакта эле калып, жумушка барып келгенге жетпейт. Эгер биз материалдык жагын көздөсөк, курулушта иштесек, жакшы каражат тапмакпыз. Бизге баарынан да кийин артыбызды кылчайып барганда уялбай, сыймыктанып турган эмгек калтырганыбыз маанилүү. Ал эми үй бүлөнү багыш үчүн 2-3 жерде иштейбиз. Жубайыңыз кесиптешиңиз Гүлжамал Мамытбекованын кайсы сапатын жактыргансыз? Гүлжамалдын жөнөкөйлүгүн, тазалыгын жактыргам. Эгер ал чоёктоп, аны каалайм, муну каалайм деп турса, чыдай алмак эмесмин. Бактыма жараша жубайым абдан түшүнүктүү. Экөөбүз кичинекей мамлекетибиздин пайдубалын бир кыштан тезип отуруп түптөдүк. Гүлжамал 8 жылдын ичинде көп жолу ай күнүнө жетип калганда ден соолугу начарлап, балдарыбыз чарчап калып жатты. Ага карабай мага 2 уул төрөп берди. Мен жубайымдын мындай эрдиктерин көрүп, басып кетчүдөй келесоо эмесмин да. Экөөбүз бири-бирибиздин жумушубузду жакшы түшүнөбүз. Жубайым жумуштан кеч келгени маселе эмес. Тамак жасап, балдарды карап отура берем. Гүлжамал деле эркектин иши дебей, курулуш иштеринде мага кулкабыш кылып, жардамын аябайт. Андыктан мен чыгармачылыкта кандай ийгилик жаратсам, ал жубайымдын эмгеги. Же тескерисинче, анын ийгиликтеринин артында мен турам. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүз жыйынтыкталды. Жогорудагы маалыматтар актер Илим Калмуратовдун Супер KG сайтына берген маегинин негизинде даярдалды.